Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар. Мынабу азыр мамлекетте болуп аткан, жакында өтө турган шайлоого карата партиялардын үгүтчүлөрүнө байланыштуу мен да бир кыргыз мамлекетинин жараны катары өз оюмду айтып коюшту туура көрдүм. Мен алдын ала айтып коеюн, мен бир да партияга мүчө эмесмин. Бир да партиянын катарында талапкер эмесмин. Азыркы современный тил менен айтканда бир да партия мени чакыруу кылган жок. Кече Түгөлбай Казаков бир жакшы сөз айтты. Кубатбек Жусупалиевден сурап турду бирөө. Эмне үчүн сиз арак ичпейсиз десе, айтат эмиш Кубатбек эке. Кыргыздын башы арак ичпесе деле айланып турат экен деп. Анысыңарындай шайлоо башталып электе Боршайком бирди айтып, соттор бирди айтып, ушу шайлоонун өтүшүнө өтө чоң шек жаратып койду окшойт. Мен азыр урматтуу туугандар, мурдараак айтсам болмок. Се дегенде айта алган жокмун, се больницада жаттым, азыр да жатам, больницадан чыга элекмин. Мынау бүтүн Кыргызстан партиясынын үстүнөн болгон өткөндөгү окуя. Турсунбай Бакир уулу айтып атпайбы? Мен штабка келсем дейт, тигил булар бар экен. Анан Темир Сариев айтты дейт, $200,000 беришиңиз керек деп. Турсунбай Бакир уулу өтө эле арамзалык кылып, билбеген, түшүнбөгөн киши болуп атат да. Мен анда шегим бар. Себеби Турсунбай Бакир уулу биринчи жолу шайлоого катышып аткан жери жок. Эгер Темир Сариев $200,000 деп сураган болсо, айтканы эгер чын болсо, Темир Аргенбаевич эсеп чотту жакшы түшүнгөн киши. Мен шайлоодо катышып жүргөн киши катары, бир топ билген киши катары айтып коеюн. Турсунбай Бакир уулу сураган орун бул $500,000 орун. Мындай орундар 15-20 чейин $500,000 болот. Ал эми бийликти ыктаган партиялардыкы, алардыкы 40-50 орунга чейин $500,000 менен кетет. Муну бардык партиялар, бардык талапкерлер, элдин бардыгы билет. Айтайын дегеним, андан да башка сумма бар. $750,000 башталган. Ал эмне деген мандат? Анын ээси болгон талапкерлер $750,000 ортого таштайт дагы, анан ал башка талапкерлердей болуп агитацияга чыкпайт, эл кыдырбайт. Себеби ал талапкерди эл көрсө, мунун катарында баланча бар экен, түкүнчөнүн күйөөсү бар экен, баланчанын аялы бар экен деген ушак кетет. Ошон үчүн алар акчаны гана төгүп коет дагы чыгышпайт. Партия барьерден өтөөрү менен лидерден кийинки мандат ошонуку болот. Мен айтпасам деле уже Фейсбукка жазып, айтып чыгып атышат. Динара Исаева деген депутат бар. 2010 жылдан бери депутат болуп келди. Бул ким? Не деген айыл? Бул кадимкеле 2010 жылы качып кетип, азыркы күнгө чейин издөөдө жүргөн Данияр Үсөновдун аялы Динара Исаева. 2010 жылы депутат болуп келгенде мен калыстык үчүн айтып коюшум керек. Камчыбек Ташиев мен бул аял менен бир палатада депутат болуп отурбайм деп бир тоң тоболоң салган. Кызыгы, бул аял ошомойнча эле токтоп калган жок. 2015 жылы дагы кайра шайланып келип, мына 2020 жылга чейин 10 жылдан бери депутат болуп отурат. Азыр дагы Биримдик партиясынын катарында кайра дагы депутаттыкка кетип атат. Мен азыркы биздин күч түзүмдөрүнө
такыр түшүнбөйм да. Данияр Үсеновду 10 жылдан бери издеп таппай жүрүшөт. Аялы жогорку кеңеште депутат болуп отурса, барып сурап койбойбу дейм да. Эй, күйөөң каякта, эмне болду, сүйлөшүп атасыңбы деп сурап койбойбу дейм да. Сурабайт. Аны эч ким издебейт тургандар. Эч ким бул 2010 жылы болгон жакындарынан ажырагандар үмүтүңүздөрдү үзүңүздөр. Аларды күнөөлүүлөрдү эч ким издебейт. Мен муну жөн айтып аткан жерим жок. Мен 2011 жылы Отунбаева президент болуп турганда жогорку кеңешке келип сүйлөгөн сөзүнө таянып айтып атам. Ошондо Роза Отунбаева айткан, күнөөлүүлөрдү издеп кереги жок, мен караманча каршымын деп айткан. Ошондо дагы ташыйып тура калып, эмне үчүн таппашыбыз керек экен, эмне үчүн издебешибиз керек экен деп бир топ суроолорду берген. Көрсө Данияр Үсенов мындан 3-4 жылы мурда эле дүйнөдөн өтүп кеткен экен. То есть дүйнө салып кеттир. Мен 6-чы чакырылыштын депутаттары бирөөсүнүн дагы уяты жок экен деп койдум. Bir залда, bir партада кесиптештери Динара Исаева отурса, Куран окутуп койгонго жарашкан жок. Куран окутуп коелу деп мусулманчылык кылып бирөөсү дагы айткан жок. Садыр Жапаровдун камалышы боюнча мен кайсы канал экенин эсимде жок, шашып жүрдүм эле. Азыр дагы интернетте карасаңыздар болот. Мен берген интервьюм бар. Мен анда ушундай айткам, дагы бир жолу кайталап коеюн. Садыр Жапаровдун түрмөгө отурушу бул эл бузар, журт бузар, кара ниет, кара өзгөлөрдүн айынан Садыр Жапаров азыр түрмөдө отурат. Мен муну акылдуулук кылып айтып аткан жерим жок. Мен муну белгилүү саясатчы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү, азыркы Конституциянын атасы деп жүргөн Өмүрбек Текебаевдин сөзүнө таянуу менен айтып атам. Себеби Өмүрбек Текебаевдин айткан сөзү бар. 2011 жылы дейт. Атамбаев алсыз эле. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн биз кадимкеле илгерки Кыргыздын опытын пайдаланып, күчтүү саясатчыларды бири-бирине тукуруп, уруштуруп, талаштырып, сүйлөштүрбөй, кызмат берерине кызмат берип, кызматтан кетирерин кетирип, мактаганын мактап, коркутканын коркутуп, түрмөгө камаганын камап, чыгарарын чыгарып атып, Атамбаевди күчтөндүргөнбүз деген сөз бар. Интернетти карап, дагы бир жолу ишенип койсоңуз болот. Урматтуу калай калк, эл журт. Мына ошол Текебаев айтып аткан күчтүү саясатчылар, кыйын жигиттер, ошол Садыр Жапаров, Атакан Мадымаров. Урматтуу калай калк, биз качанкыга чейин мушундай бузукулардын айынан элге керектүү, мамлекетке керектүү кызмат кыла турган акыл эстүү жигиттерибизди улам бутка тептирип жыгып келебиз. Мадымаров, Атакан Кимсанбаевдин партиясы бүтүн Кыргызстандагы мына ошол 2010 жылдан бери өткөн жерден барьерден улам өткөрбөй жыгып келатышат. Мына ошол Текебаев айтып аткан кыйындар бул Атакан Мадымаров, Кимсанбаевич, Садыр Жапаров, Нуркожоевич. Урматтуу кыргыз эл, сиздерден көптөн сураныч. Кеч боло электе акыл эске келип, таразалап, карап, чечим кабыл алыңыздар. Урматтуу кыргыз элим,
Урматтуу шайлоочулар, биз азыр өтө чоң жоопкерчиликтин алдында турабыз. Акылга салып, ойлоп, туура жыйынтык чыгарат деген ишенимдемин. 4 октябрда Бүтүн Кыргызстан партиясы менен Мекенчилдер партиясы парламентке сөзсүз келиш керек. Жараткан өзү жар болуп, өлкөбүздө тынчтык, элибизде ден соолук, аманчылык болуп, Кыргызстаныбыз бүтүн болуп, жарандарыбыз мекенчил болсун.